Буга чейин көптөгөн пресс-конференцияларда административдик ресурстар колдонулуу деген дооматтар айтылып атат. Сиздин көз карашыңызды билсек дедик Азаттык радиосу. Эми шайлоо болбой туруп административдик ресурс колдонду деген өзү кандай нерсе бул. Эми мындайда бул сөздү кандай гана шайлоо болбосо ошол шайлоодо ушуну айтса боло берет. Бул өзүнчө эле бир дежурный сөз болуп калды. Мына мен айтканмын, ушу бүгүнкү күн мына азыр маалыматты карап көргөлө мына 10 болуп калды. Мен айткам, ушул президенттик шайлоо, азыркы шайлоо мурункулардан бир топ айырмаланат. Эмнеден? Биринчиден активдүүлүгү менен айырмаланат. Элдин катышуусу менен. Мына өзүңөр буга күбө болосуңар. Карап көргүлө. Себеп дегенде бүгүн элдин аң сезими башка. Бүгүн элдин маанайы башка. Бүгүн элдин көз карашы башкача болуп калды. Эл бүгүн көп нерсени түшүнүп, кокуй. Баягы 3 жыл, 4 жылдай мурункудай кыйкырык менен иш бүтпөйт экен. Башкача жашаш керек экен, башка мамиле кылыш керек экен. Өзүмдүн келечегимди тандап атам. Талапкерлерди бардыгын көрдү. Ошондуктан бул сөз суу кечпеген сөз, туура эмес, административдик ресурс болгон эмес и болбойт. Мен муну биринчи күндөн бери айтып келе жаткам. Губернаторлорго, акимдерге баарын айткам. Жанагы мага деген орусча айтканда медвежий услуганын кереги жок. Мага анын кереги жок. Ансыз эле баары жакшы болот. Мен буга толук ишенем. Ошондуктан баягы алы жетпесе, ошондой сөздөрдү айта берет. Бирок сөзсүз бир да өлкөдө, бир да мамлекетте шайлоо тып мындай эч кандай эле баягы кемчилдиги жок, бардыгы эле тегелей тептегиз бол деген алыс мынандан. Адам деген адам экен. Анча-мынча кээ бир жерлерде кемчилдиктер болушу мүмкүн. Бирок анын бардыгы мамлекеттин деңгээлине көтөрүп, шайлоого ушундай бир тескери таасир тийгиздегенге негизи жок.